Кайрадан кыргыз адабияты сабагыбызга кош келипсиңер. Бүгүн биз силер менен Осмонкул Бөлөбалаевдин өмүрү, чыгармачылыгы жана акындын термелери менен таанышабыз. Анда эмесе биз сабагыбызды баштаардан мурун төмөнкүдөй максат коюп алалы. Осмонкулдун өмүр таржымалы менен толук таанышабыз. Акындын термелерин окуйбуз, маанисин түшүнөбүз. Акындын чыгармачылык жолундагы даңктуу учурларын талкуулоо менен термелериндеги айткан негизги идеяларын үйрөнөбүз. Осмонкулдун өмүр жолу менен термелери аркылуу ар бир иште таза, чынчыл болууга, элге кызмат кылууга тарбия алабыз. Анда эмесе мен Осмонкулдун өмүрү, чыгармачылыгын айта берейин. Башынан баштап жакшылап көңүл коюп угуп турасыңар. Осмонкул Бөлөбалаев, мынакей картада карап турасыңар, 1888 жылы мурдагы Пышбек уездинин Чоңдалы айылында туулган. Ысык Ата районуна карайт экен азыр. Чоңдалы деген айыл мынакей картада кызыл менен белгиленип турат. Чүй областына карайт. Осмонкул 12 жашка келгенде айылдык молдодон 10 жыл окуп, араб тамгасында казакча, татарча чыккан ыр китептерин окуп таалим алган. Революциядан кийин Калыгакиев менен жолугушуп, ырчылык кесибин баштап, калыктан ырдоону үйрөнгөн. 1926 жылы түркологдордун 1-съездинде өзүнүн саламдашуусун айтып катышкан экен. Осмонкул Бөлөбалаев 1931 жылы Кыргыз драм театрына артист болуп кирип, ырлары басмага чыга баштайт. Ал эми 1936 жылы Кыргыз мамлекеттик филармониясына которулуп, эл аралап, ыр ырдап, комуз черте баштаган. 1958 жылы 70 жаш курагында Москвада өткөн Кыргыз искусствосу менен адабиятынын декадасында искусство менен адабиятка сиңирген эмгеги үчүн Ленин ордени менен сыйланган. Осмонкул Бөлөбалаевдин биринчи китеби 1936 жылы Осмонкулдун ырлары деген ат менен жарыкка чыккан. 1958 жылы орус тилинде Поэма о счастье китеби жарыкка чыккан экен балдар. Осмонкул Бөлөбалаевдин кыргыз адабияты менен искусствосуна чоң эмгек сиңиргендиги үчүн Совет өкмөтү Ленин 2 жолу эмгек кызыл туу ордендери, 1941-45 жылдардагы Улуу Ватан мекендик согуштагы каармандыгы үчүн медали жана Кыргыз СССР Жогорку Советинин президиумунун ардак грамотасы менен сыйланган. 1942 жылы Кыргыз СССРинин эл артисти деген ардактуу наам берилген. Демек, акындын ушундай чыгармачылык деңгээлинин өсүшүнө эң алгач ата энеси таасир берген. Атасы санжырачы, жомокчу, апасы кошокчу аял болгон экен. Ал эми андан сырткары акындын шыгынын ойгонушуна, талантынын курчушуна элдик өзек чыгармалар, белгилүү ырчылардын ырлары, казак өзек адабиятынын үлгүлөрү таасир берген деп айтышат. Осмонкул калык, алымкул менен дагы айтышып, төмөнкү темаларды ачышкан булар. Алар бири-бири менен абдан достукта, ынтымакта болуп, эл алдына ушул достукту, ата журтту, эмгекти, бир канча санат насыяттарды айтуу менен алым сабак айтышып, сонун таалим тарбиялык чыгармаларды калтырып кетишкен. Осмонкулдун кандай ырлары бизге мурас болуп калды? Курманбек, Акмөр, Жанышбайыш эпосторунда айта билген бул, демек дастанчы экен. Ашымкан, Баатыр баяны, Гүлнар, Сапарбек, Баатырбек деген поэмаларды жазган. Санат, терме насыяттары дагы бар. Ал насыят санат термесинде эмгек, намыс, турмуш тиричилик, ыйман жөнүндө ырдаган балдар. 1931 жылы Кыргыз театрында, 36 жылы Кыргыз филармониясында артист болуп иштеген. Белгилүү акындар, куудулдар менен бирге иштешкен. Ал эми 1967 жылы 79 курагында бул ала менен кош айтышкан экен балдар. Мынакей белгилүү кыргыз акындарынын бири Осмонкул Бөлөбалаевдин дагы өмүр таржымалы менен кыскача тааныштыңар. Анда эмесе биз бүгүн силер менен Осмонкулдун термесин окуйбуз жана ушуга талкуу жүргүзүп көрөлү. Мен силерге алгач ырды окуп берейин. Шаркыраган аккан суу сайдын көркү турбайбы? Жашылданган көк шибер жайдын көркү турбайбы? Жыбыраган көк жылдыз айдын көркү турбайбы? Салып ийсек кант шекер чайдын көркү турбайбы дейт. Мынакей ар бир нерсенин акын жаратылыштын көркүн чыгарган ар бир нерсенин өзүнүн бир кандайдыр бир түгөйү бардай.
салыштырып көргөзүп атат. Демек баягы суусу жок болсо сай кургак, көрксүз, ал эми айлана мындай сапсары болуп турса, анда жай көрксүз дегендей да. Эгерде ай өзү эле чыгып турса, жылдызы жок болсо, анда ай көрксүз болуп калат дейт. Мына ошентип чайды дагы канты жок ичсең, анда чайың дагы даамсыз дегендей, ар бир нерсенин өзүнө тиешелүү жакшы ылап туруучу жанындагы түгөйү боло тургандыгын айтып атат бул жерде. Андан кийинки саптарында мындай дейт: карап туруп болжосом, карылык кандай, жаш кандай, басып бара жатканда аяк кандай, баш кандай, ысык суук болжолу кыш күн кандай, жаз кандай, пайдасына карасак, суусуз жер кандай, саз кандай, өйдө ылдыйын карасак, бийик жер кандай, жар кандай, турпатына карасак, туйгун кандай, каз кандай, өң келбетин карасак, кара кандай, ак кандай дейт. Мынакей карагыла, өзүңөр байкагандай бул жерде эми жакшы менен жаманды салыштыргандай, антонимдик маанидеги салыштыруу аркылуу бизге баардык нерсени бири-биринин өзгөчөлүгү менен тандап алгыла, кайсынысы силерге керек дегендей ушундай бир суроону коюп туруп, анан сонун тарбиялык маанидеги чыгарманы жараткан экен да. Демек бул жерден эми биз жогорку саптардан мындай бир антоним сөздөрдү таап көрөлү. Мисалы, карылык, жаш, аяк, анан баш, ысык, суук, кыш, жаз, суу, анан саз, суусуз жер, анан саз, өйдө ылдый деген, бийик, анан жар жана кара, ак дегендей салыштыруулар, ушундай антонимдик салыштыруулар менен бериптир. Кийинки саптарына кайрылалы. Агайынды көргөндө айткым келет жазганбай, өнөрпоздор элде көп, угуп көңүл шаттангай. Кубанып калкың укпаса, кургак сөзгө мактанбай, балаңды жаман үйрөтпө, жаш чагында башкарбай дейт. Демек, бул жерде дагы силерге, жаштарга кайрылып атат, жакшы кеңештерин берип атат экен. Бул жерде агайыңарды көргөндө дайыма мындай бир жазганбай айтпастан, кичине жазган уулуну урматта деген сөз да. Анан баягы өнөрпозу жок болсо, эл эчтеке мындай бир шаттуу, жакшы жашоодо көчүрбөйт дейт. Ал эми калың журт укпаса, анда сен мактанып мен акынмын деп эйле кой деген сөз да. Ал эми балага болсо тыюу салып, кичине чектөө жүргүзүш керек, өз оюна коюп, аны башкарбай, жаман үйрөтпөгөн, адепсиз болуп калат деген ушундай жакшы саптарын бериптир да. Андан кийинки термеси балдар: ырчы болуп не керек, ырдагандан сүрдөсө, ырың чыгып таралып, окуудагы балдардын оң колунда жүрбөсө дейт. Демек, ырчы болсоң, анда эч кимден сүрдөнбөй, жакшынакай ырдап эл алдына чык дейт. Ошондо сенин ырларыңды окуучу балдардан баштап баардык чоң адамдарга чейин колунан китебиңди түшүрбөй окушат деген сөздү айтыптыр. Анан кийинкиси: бала күтүп не керек, баркыңды билбей тилдесе, короо күтүп не керек, курбуң басып кирбесе, калп кайраттан не пайда, кармашканың жеңбесе, өйдө сүнүп не керек, өз колуңдан келбесе, жолдош болуп не керек, жокчулук түшүп башыңа, жолуңда турсаң көрбөсө дейт. Бул жерде да аябай сонун саптар экен. Демек, сен баланы адептүү кылып өстүрбөсөң, жанагындай оюна коюп койсоң, анда ал сенин баркыңды билбейт. Анда сен баланы кантип өстүрдүм деп айтасың деген сөз да. Андан кийин короо жайды күтүп, ушундай аябай байлыгыңды топтосоң дейт. Ал жерде дейт, эми бапырап кичине коноктошуш керек дейт да. Мындай бир эч ким келбесе, үйүң мазардан бетер да дегендей айтып атат да. Андан кийин калп эле кайраттанып сүйлөй бербе дейт. Өзү негизине ар жагыңда өзү кайратың болуш керек деп атат да. Анан жөндөн жөн куру сөз менен кайраттуу көрүнүштүн кереги жок деп атат да. Өзүңүн колуңан эчтеке келбегенден кийин башка бирөөлөргө мактанып, өйдөсүнүп, мен кыйынмын деп айтпагын дейт. Андан кийин дос болсоң, анда сөзсүз түрдө башыңа оор күн түшкөндө ал келип жардам берет. Эгерде сен кыйналып турсаң, жардам бербесе, анда ал достчулуктан не пайда деп абдан сонун белгилеп атат. Демек, балдар, биз ушул Осмонкул Бөлөбалаевдин дагы ушул термелери менен таанышып чыктык. Анда эмесе жыйынтыктоочу суроолорго көңүл бөлөлү. Биринчи суроо: Осмонкул кайсы жерлерде эмгектенген? Эсиңерде болсо, Осмонкул Кыргыз драма театрында жана Кыргыз филармониясында эмгектенген. Осмонкул кимдер менен айтышкан эле? Албетте, Осмонкул Калык жана Алымкул менен айтышкан. Аны биз алым сабак айтыш деп айттык. Акын термесинде жаштарды эмнеге үйрөтөт, үндөйт экен?
Биз азыр эле ошол термелерин карап чыктык, окуп чыктык. Эсиңерде болсо эмгекке, достукка, улууну сыйлоого, жаратылыштын сулуулугун барктоого, жаман менен жакшыны ажырата алууга, тайманбастыкка жана мактанбаганга, жөнөкөйлүккө тарбия алат экенбиз, балдар. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз дагы жыйынтыкталып бара жатат. Биз бүгүн силер менен Осмонкул Бөлөбалаевдин өмүр таржымалын жана анын термелери менен тааныштык жана көп жакшы нерселерди ала алдык деп эсептеймин дагы. Силерге төмөнкүдөй тапшырма берейин. Силер Осмонкулдун өмүр таржымалын окуу китептен дагы окуп, андын кыскача конспектилейсиңер дагы, андан кийин кошумча интернет булактарынан дагы маалыматтарды издеп көргүлө. Акындын термесинен жаккан саптарынан жаттап алгыла жана аны күнүмдүк турмушуңарга колдонууга аракет жасагыла. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө кийинки сабакка чейин аман болгула.